Сөздүн башындагы кошмо хамзанын аракеттүү окуу эрежеси. Сөздүн башындагы кошмо хамзаны аракеттүү окуу үчүн ал сөздүн аракеттүү болгон үчүнчү тамгасына карайбыз. Эгер сөздө үчүнчү аракеттүү тамганын аракети доммалуу болсо, кошмо хамза домма менен окулат. Мисалы: жазылышы, احشروا окулушу, احشروا жазылышы, اكتب окулушу, اكتب жазылышы, ادعوا окулушу, ادعوا жазылышы, اركض окулушу. اركض Эгерде сөздө үчүнчү аракеттүү тамганын аракети касралуу болсо, кошмо хамза касра менен окулат. Мисалы: жазылышы, اختلافي окулушу, اختلافي жазылышы, اغفر окулушу, اغفر жазылышы, استكبارا окулушу, استكبارا жазылышы, ابتغاء окулушу. ابتغاء Эгерде сөздө үчүнчү аракеттүү тамганын аракети фатхалуу болсо, кошмо хамза касра менен окулат. Мисалы: жазылышы, استوى окулушу, استوى жазылышы, انشق окулушу, انشق жазылышы, افترى окулушу. افترى